сөзүнүн аягысында бир окуя. Бул Бани Исраил коомундан эскерген Абдулла ибн Имам Ахмад Зухд деген китебинде. Ошо Бани Исраил коомунда эмне болот, бир балия түшөт. Жамгыр жабай кала, ачарчылык болуп эле бир баштарына кыйынчылык түшөт. Анан баардыгы топ болуп бир оостон дуа кылышат асманга. О Аллахым, ушу кургакчылыктан бизди чыгар, бизге жакшылык бер деп. Элестетиңиздер, жер бетинде кургакчылык болгон, кыйынчылык. Ал кезде пайгамбар да болгон, ошол коомго жиберилген пайгамбар да болгон. Анан пайгамбарга Алла Таала вахий берет. Айткын ала коомуңа. Алар жалбарып дуа кылышып атат, үндөрү мага жетпейт. Дуаларын кабыл кылбай, максаттары ишке ашпайт дейт. Балким мен аларга ачуум келип турат. Алар дуа кылган сайын менен алыстап кете берет. Эмнеге десе, кабар бергин деген да. Алардын колдору канга боелгон, курсактары арамга толгон. Алардын сүйлөгөндө, дуа кылганда мен кыжырым келип, ачуум келип, менден алыстаган деген. Эми бул Бани Исраил коому көрдүңүздөр, эмне деп атат? Курсактары арамга толгон, колдору канга боелгон. Канга боелгон деген ошо бири-бирин акысыз эле өлтүрүп коюшкан, бири-биринин акысыз акчаларын тартап алып акча жешкен, ушундай коом болгон. Пайгамбар келген, аларга эскерткен, бирок дагы деле тыйылган эмес. Анан баштарына бир балия кыйынчылык келди эле, эмне кылып атат? Асманга көтөрүп дуа кылышып атат. Кабыл болбой атат. Мына бул дагы бизге айбара, бизге сабак. Анан Бани Исраил боюнча сөзүнүн аягында түшүндүрүп коюлду туугандар, окуялар. Хадисте келет, Бани Исраил боюнча айта бергиле деп. Эгерде китеп ээлеринин, мисалы христиандардан, ушу яхудтардан кабар келсе, мусулман абал 3 абалда болот. 3 абалда. Ушуну жакшы түшүнүп алыңыздар. Биринчиси, эгер ошол келген окуя шариятыбызга дал келсе, аны кабыл кылып айта беребиз. Мына көрдүңүздөр, могу окуя бизге дал келип атат. Себеби шариятта ошондой. Арам окат жеген, зулумдук кылгандардын дуасы кабыл болбойт. Булардын дагы абалы ошон үчүн сүрөттөлүп бизге айтып берип атат. Мурунку коомдордон үлгү алгыла деп. Экинчи сүрөтү бар Бани Исраилдагы окуяларда. Шариятка каршы келе турган нерселер болот. Ошону окуя катары, пайда катары айтуу болбойт. Ага амал да кылынбайт. Үлгү катары да айтылбайт. Эмнеге? Ал шариятка каршы келген абал. Биз Мухаммад алейхиссалату вассаламдын акыркы пайгамбар, акыркы Куран менен жашайбыз. Үчүнчү абал бар. Шариятка дагы каршы келбейт, дал да келбейт бизге. Туура да келбейт, биздин шариятка азыр практика кылбайбыз ал нерсени. Жана ал абал биздин шариятка каршы да келбейт. Ушундай сүрөтү да бар. Ал жерде эмне кылабыз? Токтонобуз. Аны чын деп да айтпайбыз, жалган деп да айтпайбыз. Эгерде жалган деп салсак, ал чын болуп калса, ошо мурунку пайгамбарларда болгон окуяны биз жалганга чыгарып салган болобуз. Эми чын деп да айтпайбыз, себеби ал жалган болуп калса, ал жалганды биз чын деп тасдыктап алган болобуз. Ошон үчүн бул абалда эмне кылабыз? Унчукпайбыз. Токтонобуз ал десе. Бул окуяда, ушу Бани Исраилда бул болгон окуя, мындайча айтканда бүгүнкү тил менен айтканда истиско намазын окушкан да. Жана жамгыр жабай калганда, жер кургак болуп кеткенде намаз окуп атпайбы? Жамаат менен, мамлекет менен кургактык каптап кеткенде, ачарчылык болгондо. Мына ошондой абалды Бани Исраил эли да жасашкан. Бирок вахий түштү пайгамбарга. Арам окаттан арылмайынча үнүңөр мага жетпейт деди. Могу бири-бириңердин каныңарды зулумдук менен төгөрүсеңер, үнүңөр жетпейт деди бизге.